Жашооңо эч ким себепсиз келбейт, жана жашооңо себепсиз эч ким кетпейт. Ар бир адам тажрыйба, ар бир адам сага сабак берип кетет же сабак алып кетет. Сени жашооңо келип сенин жашооңду өзгөртүп кетет же сенин жашооңо келип ал өзү өзгөрүп кетет. Айтайын дегеним, ар бир адам тажрыйба, ар бир адамдан сабак алганды бир. Кээ бир адамдар келсе ага сүйүнөсүн, кээ бирөөлөр кетсе кайгырасын. Андай болбош керек. Ар бир адамдан пайда алганды, зыян бербей пайда бергенди билишиң керек. Жашоо ушундай. Адамдар ушундай. Не кыласың? Асманга чыгып кете албайсың, жерге кирип кете албайсың. Ушул чөйрөдөсүң, кааласаң каалабасаң жашашка туура келет. Кээ бирөөлөр жашоону өзгөртөм, жашоону өзгөртүүсү баштадым деп ушу жакындардан кечип 6 ай көрүнбөймөнбү деп телефондорун өчүрүп жоголуп кетет дагы, 6 айдан кийин карыз берип тур деп чалат да. Жоголдумбу, дароо жоголем бүтүндөй. 6 айдан кийин бир жол жума марек болсун, бир жол кандайсың абалың деп сурабайт да, когда проблема башына келгенде анан эстеп чалат да. Акча керек, мындай керек, андай керек. Мамилени туура кылганды билиш керек адам. Кээ бирөөлөр өлүк дос, ушул качан ушу башка проблема келгенде тирилет да. Андай болбош керек. Эң оорулуу, эң уят нерсе мен үчүн өтө жат көрүнүш. Качан ушу башыма оору келгенде врач эстеп калам. Качан милицияга ишим түшкөндө милиция тууганымды эстеп калам. Бул таптакыр туура эмес маселе. Ар дайым бир себеп койбосун ортого, адамгерчилик болуш керек, урматтуу мекендештер. Муну билишибиз керек. Эгерде бир адамдын ушу жогору жакта бир бийликте иштеген бир таанышы болсо, ал кандай ток жүрөт, кандай көңүлү ток жүрөт. Мен ушундай амеким бар, ушул жерде иштейт деп. Эгер ошол адамдын таанышы Аллах болсочу. Биз бүгүн ролдорду алмаштырып койгонбуз. Бир башыбызга түшүп келсе, анал таанышым бар, бул таанышым бар деп чуркайбыз. Эң аягында ишибиз жүрүшпөй калса, окшошпой калса, анан келип жайнамазга башыбызды уруп, Кудайым өзүң жардам берсең болбой калды дейбиз да. А негизи кандай болуш керек эле? Эң биринчи Раббыңа жалын. Адамдан не күтөсүң? Акыры баары келип Аллага жалынасың го. Ошондой экен, биринчи Алладан сура. Ошондон жооп болот. Башкасынан эмес.